Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн Өчпөгөн жылдыздар берүүсүнөн кыргыз эл акыны Тенти Адышеванын өмүрү чыгармачылыгына арналган маекке күбө болосуздар. Эгерде көзү тирүү болгондо Тенти эжебиз быйыл июндун аптаптуу күндөрү 95 жашка чыкмак. Бүгүн биз эженин уулу белгилүү коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, профессор Бүкөнбаев Кулубек Жоомартович менен дагы бир белгилүү коомдук ишмер, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер Болжурова Ишенгүл Садыковна эженин үйүнүн босогосун аттап ушул Кутман короодо отурабыз. Азыр Тенти эженин өмүр тагдыры, жашоосу, чыгармачылыгы жөнүндө ошо маек курмакчыбыз. Аны менин жеке баамымда ушул Тенти эженин чыгармачылыгынын башатында могул саптар турган сыяктуу: таалайдын таттуусунан татып ичип, турмуштун ачуусунан кана жуттум. Тагдырдын татаал жолун тамтаң басып, эчен жолу аскасынан алыс учтум. Өмүрдүн өжөрлөнгөн күрөшүндө көп жеңилип аз гана уттум. Бирок да жашоо нурун күндө көрүп, жагымдуу музыкасын дайым уктум. Эми сиздерге кайрылайын. Кулубек агай баягы биз эже тууралуу адабиятчылар абдан көп сөз кылды. Биздин залкар адамдар, Чыңгыз Айтматовдун айткан пикирлери бар, дагы башка залкар жазуучулардын айткан пикирлери бар. Жеке эле кыргыз жазуучулар эмес, деги эле союздук аренада көптөгөн башка боордош элдердин акын жазуучулары пикирлерин айтып келишкен, чыгармачылыгына суктанып келишкен Тенти эженин. Кандай болгон күндө деле ошол баягы уулу катары эженин чыгармачылыгындагы ошол эле учурда турмуш тагдырында сиздерден артык билген адамдар сейрек. Ошон үчүн алгачкы сөздү сизге берели. Азыр сен ошо энемдин ырын окуп бергенде өзүм толкунданып кеттим. Ушул күнгө чейин энемди эстесем толкунданып кетем, ыйлагым кетет. Себеби менин энем уникалдуу адам эле. Чырайлуу, тышкы сулуулугу менен, өзүнүн рухуй дүйнөсү менен топ келген адамдар сейрек жолугат. Сейрек жолугат. Бардык жагынан акылдуу, таланттуу, өзүнүн татаал тагдыры, өмүрү. Мына Гүлүпак Кондучалова баары билишет, биздин залкар коомдук ишмер айткандай, Тентидей адам 100 жылда сейрек жолугат дегендей. Ошол эле Гүлүпак Кондучалова айткандай, биздин кыргыздар сыймыктанган Каныкей, Айчүрөк, Жаңыл Мырза, Курманжан Датка дегендей ошолорго барабар дегендей ой айткан болчу. Бир нерсени айтып кетейин. Ушул энемдин акылдуулугу менен, түшүнүгү менен, өзүнүн уюштуруу таланты менен ошо тиги Бишкекке келип, жанакы мед училище окугандан кийин билине баштаганда, ошондон кийин ушу 18 жашында аялдардын биринчи болуп чыккан ЛКСМдин секретары болгон. Комсомол комитетинин секретары 18 жашында шайланган болчу. 10-чу съездге Москвага барган. Делегат болуп 10-чу съездге Москвага барган. Мына ушул өзүнүн ушундан эле билинип турат энемдин кандай таланттуу адам экени. Эми акындын ырынан гана билинет. Кандай адам экени. Ошондуктан ырынан көбүрөөк ырын окуп берсек, ошондо гана кандай адам болгонун, кандай коомдук ишмер, кандай таланттуу акын деген билинип турат. Чыңгыз Төрөкулович баштап,
айтқаны бар, башқалар да айтады, Тенте Адышева менен Тенте Адышева Қырғыздың Анна Ахматовасы деп. Себебі тағдыры дағы, таланты дағы төп келген деген ой. Емесе ырдан баштайлық. Мына енемдің негізгі идеясы момындай ырдан башталады. Мына ушу жақта бардығы білінеді. Адамдар менің сүйгенім, адамдар үшін бүрдедім, жипарын чачып бағында қызыл гүл болып гүлдедім. Мына ушул енемдің барды қырларында ушул адамдар менің сүйгенім. Ушул енемдің жүрегінде, енемдің рухи дүниесі ушундан. Биринчиден бул шумдуктуу лирик. Мен жана алай шаркыратма деген ырларын анан өзүңөр көрөрсүңөр. Анан көбүнчө ырлары поэзияга мындай бой тартып калгандан кийин келгенден кийин баягы поэзиясы философиялык мазмунду, аябай философиялык мазмуну, аябай тунук ушу өмүр, турмуш, тагдыр жөнүндө көп жазган. Кичинекей бир коч ырын алганда деле жайкы жамгыр, көлгө арналган. Менин оюмча лирикага жакын чоң поэмасы Жаңыл Мырза деле поэмасы жакын болсо керек. Ал эми философия жагынан караганда чын эле бул дүйнөлүк философ акындарга деле жакындап кетет. Анын адам көчү, улуу сөз, аялдын жүгү, шүдүрүм, мен да кетейин да деле дүйнө жөнүндө жазылган ырлары муну философия кырлар деп санасак болот. Анан апанын дагы публицистикасы аябай кыйын, аябай сонун деп айтам. Мына мисалы акындарга каалоо, кыргыз тили, 30-жылдын комсомолу деген чоң поэмасы, бир нече поэмалар жазган ушу публицистика катарында. Анан кыргыз адабиятына дагы бир апанын эң эле чоң салымы бул автобиографиялык мемуарлары жазган. Кылы үзүлгөн комузумду азыркыга чейин эл издеп карап жүрүшөт. Ошондо Табалбай жүрүшөт. Ошондо кыргыз интеллигенциясын, профессионалдык адабиятты, маданиятты, билимди, илимди түзгөн адамдар биринчи биздин профессионалдык интеллигенция жөнүндө жакшынакай сүрөттөмөлөр, объективдүү жазылган сүрөттөмөлөр бар. Бул сиз дагы жакшы ырын айттыңыз. Ал эң эле биринчи ырлардын бири бул өзүңөр билгендей табар белем атага арналган. Анан менин ырым көз жаш менен төрөлгөн. Бир-эки сабын окуп берейин. Менин ырым көз жаш менен төрөлгөн. Чачыраган күн нуруна бөлөнгөн. Бакыт таалай ак гүл болуп оролуп, олпогуна бешигине төшөлгөн. Менин ырым ысык жашка киринген, ырыскыга табылган кийинген. Көк жолбурак, көчөттөлгөн бактарак, көркүн ачып көчөсүнө тигилген. Апанын мисалы жана биз айтып аткан философиялык кырлардын бири менимче бул аялдын жүгү. Аялдын арабасы толо жүгү, тынымсыз тартып келет күнү түнү. Эне жүгүн алмашып, кызы тартып, кычырап арабанын чыга түнү. Кылымдар кыл чайбастан өтө берет. Кыздар да эне жашка жете келет. Кылдырап оор тартып арабасы, күндөн күн күчү тайып кете берет. Энелик эбегейсиз түйшүгүнө эртелеп сулуу түрү өчө берет. Бөрөк да көн өрүшүн көрккө бөлөп, түрлөнтүп тиккен гүлү өсө берет. Жана калай. Тиги ал эми лирика жагынан караганда мына жаратылыш кандай мөңгүдөн мончок тагынып, булуттан жоолук салынып, алайдын тоосу чалкаят, ак ичигин жамынып, бетеген көлдөй толкуган, бейиштин төрү белемсиң,
көз чаптырса жетпеген көкмей кин талай екенсің. Көңүктөп төгөт жамгырың көл болуп кетер бекенсің. Көк кашка суулар көбүрүп, аскадан түшөт төгүлүп, күзгүдөй болуп жалтырайт түбүндө таштар көрүнүп. Эзелтен элим жайлаган, коктуда малың жайнаган, кең алай жердин соорусун, кете албай сага айланам. Мисалы ошол эле лирика ырларынан мына кандай укмуш саптар. Шаркартма деген ыры бар. Саяк бай манас айткандай, көк ирим болуп күпүлдөп, көтөрө салып бек таштап, көбүктөп жарга тосулуп, эркелеп таштан секирип, энтигин сууга суу чөгүп, түрмөктөлгөн түгөнгүр, түз акбас белем созулуп, күнү түнү күйлөнүп, күрмөлбөй сапар жол чегип. Ошундай шаркаратма ат көбөк, шамын эле суу төгүп, көрүп туруп сени сен муну ырдагың келет кошулуп. Кайрадан окуп берейинби? Жана сиз айтып атпайсызбы тиги жаңылдын ким тууралуу? Жаңыл мырза. Бала кезинде деген баягы атасы деген эркек баладай кылып өстүрөйүн деп аракет кылган деп, жана ошол нерсе Тентеженин жаңылдын элеси деген поэмасы бар да. Ошондо да бир эженин бир образы түшкөн сыяктуу да, ошол жерге анда дагы баягы жаңыл мырзанын атасы деген өмүр бою уул күтүп, бирок кыз төрөлүп калгандан анан ошо бир аз кейитти, анан кайра кызын эркекче кийинтип, анан деген баягы уул катары тутупчу. Мындай карасак эженин тагдыры да ошол сыяктуу болуп атпайбы? Уул ордуна тутунуп, ата энеси ушундай тарбиялаганда. Анан биздин адабиятчылардын ичинде Искендер Жумабаев деген агай бар. Анан ошол агайдын жазганы бар да, көпчүлүк айтышат дейт, баягы Тенте Адышева качан адабиятка келди, бул Жомарт Бөкөнбаевдин көз өткөндөн кийин ошо биринчи жарынан биротоло кол түшүп, андан айрылгандан анан чыгармачылыкка келди деп айтышат, бирок ага чейин деле анан мындай уу чукуру болгон эмес дейт. Тентеженин атасы Жунушбай ата болсо, баягы фольклорду абдан мыкты билген, манасты мыкты билген, макал лакапты мыкты билген, аябай сөзмөр адам болчу. Анан атасын ээрчип тояштарга көп барып, элдин арасында көп болуп, анан ошол нерсенин баары баягы зирек кыздын жан дүйнөсүнө сиңип калган деп айтышат го. Баягы чыгармачылыктын башаты баягы барып келип элет, этиги баягы өзүнүн канында, бизде ген деп айтылат, кыргызда кан деп айтылат, ошол жактан башталып атат го. Туура, абдан туура. Андан сырткары там Жунушбай өзүң айткандай өтө сөзмөр, өтө авторитеттүү адам болчу. Бала кезинен биз боз үйдө жай келгенде эле биз Саятам менен тайнеме алып барчу да, ошо тиги. Анан ошондо эле боз үйдө кечинде отуруп эле атам кыз жибек, баластан үзүндүлөрү, кыргыздын жомокторун, ырларын, санжырасын ушул жай айтып берчү да, биз таң калып укчубуз. Бир нерсени айтып кетейин. Энемдин тагдыры кандай болгон. Мына энем 24 жашында жесир калат. 3 чейде болгон балдары колунда. Анан кийин ошондон кийин 10 жыл өткөндөн кийин 54-жылы экинчи атабыз Муса атама жолугуп, экинчи сүйүү, акыркы сүйүү деген ырлар бар. Ошо бир экөөнүн жылдызы күйүп, сүйүп калышат. Анан кийин ошо Муса атама үйлөнүп калат. Ошондо дагы энемдин сулуулугуна суктанган, энемдин колун сураган жигиттер толтура болчу. Эми арналган ырлар толтура болчу. Эми азыр ачык деле айтып коелук, биздин залкар акыныбыз Түменбай Байзаков энем жубайды айтып жүрөт, энемди абдан сүйгөн экен. Кайсым Кулиев, атактуу Союздун жазуучусу, акыны, ошол дагы энеме арналган молитва деген ырын жазган. Эртең менен туруп, мен ушу Тентиге Куран молитва окуйм деген ырларын толтура иш кылып, бирок энем баарын чет кагып турган себеби энем айткан менин балдарымды, Жомарттын балдарын өз балдарындай жакшы көргөн адамга гана тием деп. Анан ошо тиги Муса Мырза Чадышевка, Муса Мырза Чадышев көп билет, бирок айтып кетейин. Ал киши
Kurmanjan Datkamenен Алынбек Datkанын кеберesi, түз кеберesi. Ошондо таятам таң қалып, жақасын қармап, Құдай жала тұрып, қандай болады. Мен уақытысында таятам илгері, ошо өспүрүм кезде бір сартменен көлдөн аттарды сатуға ошко барат. Ошондо Карасу Мадыда караван сарайында жашап калат. Өспүрүм 15 жаштагы. Ошондо бир убакта дейт, ошол караванчылар эле коросун суу чачып эле шыпырып эле жакшылап оңдоп калышса, эмне болду деп атам өзү мындай адам болчу да баарын биле турган. Ой, азыр датка келadi, бектер келadi деп айтты. Бир убакта карасам эле дейт, таятам да айтып берчү дайыма. Карасам дейт, бир убакта эле бектер келди дейт. Мен суратам, бул ким дейт? Курманжан Датканын балдары келишиптир. Анан кийин ошо бир убакта каранчык дейт, карасам дейт, 3 аял ортодо, анан кийин артта жигит менен келип түштү дейт. Ошондо балдар чыга алып, Курманжан аттанып түшүрдү дейт. Аны төргө өтүп, дасторкон жак дейт, Курманжан Датканын белинде мындай кылыч бар экен дейт. Ошол балдар кылыч алып жүккө коюп коюшту дейт. Мен дейт, босогондон карап турам дейт. Мени көрүп эле айтты дейт, ай балам, siz kayaktan bolosuz. Siz görüyorsunuz madaniyatlıganda. Siz kayaktan bolosuz dedi deydi. Oşonda atam taytam aytты dedi. Men gölden bolum. Arkalık tuğanlardan bolosuz bu. Geliniz dedi deydi. Meyizdi komitip kolmen alıp mağa bir dedi. Uşutçak suyunum çığa kaldım dedi. Oşundan sonra atkanda men gözüme bir sulu 15'teki bir bala adam. Bu kim desem, açın, bu Kurmanjan Datkанın neberesi Adışbek. Simbolik. Görüyorsun kандай. Ошо айтам дайыма açıdı. Кудайдын карабайсыңар. Мен көрсө өзүмдүн чоң кудагайымды, анан өз кудамды Адышбекти көргөн экенмин деп. Ал эми мен дагы бир Муса ата жөнүндө бир нерсе айтып бергим келет деги. Муса атанын айкөлдүгү, ушул акылмандыгы деле чексиз да. Жомарт атанын бир эл жылдыгында чоң жазуучулардын баары чогулуптур. Анан Керез эже Чыңгыз Төрекуловичтин байбичеси айтып берген да. Анан бир вакытта эле ТНТ эже туруп алып эле жокем деп эле эстеп ыйлап атат дейт. Карасак Муса агай дагы ыйлап отурат дейт. Тиги перерывда чыкканда айттык дейт. Муса аке, сиз эмне кызганбайсыңызбы? Тиги жолдошуңуз байбичеңиз жокем деп ыйлап отурса, сиз дагы ыйлап отурасыңыз дейт. Жомарт акем менин акем болот. Балдарым менин балдарым деп ошентип айтты. Андагы бир экинчи эпизод Гүлүпагонду чалып айтып берген. Бир вакытта Исагонович Ахунбаев менен тиги Дзержинскийден бульвардан басып баратсак эле алдыбыздан Московскийден шыпылдап алдыбыздан Мурса чыкты дейт, Мурза Паязович. Чыкканда эле Исагонович айтып калды, "Бу жигитти мен эч түшүнбөйм" дейт. Бирөөнүн жесирин 3 баласы менен алып алып, өз баласындай кылып багып атат деп айтыптыр. Мен болсо өз балаңа кээрде чыдабайсың деп айтыптыр. Анда Гүлүпай эже айтыптыр да, бул адамдын генийи. 1000 жылда бир келчү адамдын генийи десе, Исагонович балпактаган акылман адам, чын айтасың Гүлүпа. Бул адамдын генийи деп айтты. Ушундай адамдарга жолуккан албетте бул чоң бакыттагы чоң жоготуу. Ушул бул чыгармачылыгын мисалы биз чынындай келгенде мындай фактически алганда ТНТ эже деген 47-жылы жана биринчи ыры чыгып атпайбы? Акыл деген биринчи ыры чыгып атат. 49-жылы деген Кореяда экинчи ыры чыгып атат. Андан кийин канчанчы жылы биринчи ырлар жыйнагы чыгып атат да. Бул жагынан алганда баягы Жомарт агайдын көзү өткөндөн кийин ушул өзүнүн баягы кайгысынан улам ыр жазып баштады дегендин деле чындыгы бар. Ар жакта деген талант турат, көрөнгө турат, кандагы
нерсе турат, бирок деген чындай келгенде чыгармачылыкка чындап кирген учуру Жомарт агайдын көзү өткөндөн кийин кирип атат да. Ооба, абдан туура. Өзүнүн жана кылы үзүлгөн комузум дегенде да айтат го, тиги менден көп сурашат дейт, сиздин чыгармачылыгыңыз качан башталды эле, буга эмнелер себеп болду эле деп сурашат. Ушул суроо мен үчүн өтө кыйын депчи. Буга жооп берүү үчүн мен ар качан өмүрүмдүн кырдаалындагы өтө кымбат, зор табуумду жана ошончолук жоготуума кайрылышым керек. Бул өлчөмсүз өкүнүчтүү жана оор деп анан жанагы Ишенгүл эже жогоруда айткан баягы турмуш деген турмушко кандай укмуш, тийип турган күнүм жок, кандай шумдук кармап турган гүлүм жок, кандай айла жалын болуп ичим чок, айткылачы кайда кетти алганым, кайда барып кантип издеп табамын деп ошо арман кылып баштады да, ошондон аранан чыгармачылыгы уланып кетип атат. Анан бир өзгөчө байкалган нерсе, эже деген ыр жазат деп эле баягы отуруп алып үстүккө босток ыр жазган киши эмес экен да, баягы өзүнүн да айтканы бар го. Деги эле мен ырды сапырылтып көп жазганды анча каалабайм депчи. Менин көңүлүмдү, жүрөгүмдү бир нерсе ээлеп, ал мени толкутпаса, кандай болсо да жазылышы керек үчүн гана өзүмдү зордой албайм. Ырдабоого, жазбоого эркиңди койбой өзүлөрү суранып турбаса, анын элге жетиши да, ыр болушу да кыйын деп мен муну ушу эженин чыгармалар жинагынын 1-томдугунан неметип атам да, ошондогу сөзүнөн улам алып атам. Анан жанагы ошол бир жыл бир ыр жазып, 2 жылдан кийин экинчи ырын жазып, анан Заманым деген китеби 61-жылы кийин чыгып атат. Баягы бир өзүн даярдап отуруп, анан деген бир толуп бышкан учурунда адабиятка кеч келсе дагы ушунчалык толуп бышып айтчу сөзү деген жетилип калган учурда гана анан мындай адабиятка болгон мындай ызаатта сый баягы жөн эле бир жазып үстүккө босток китеп чыгаруу эмес, а вот ошо окурмандардын немеси үчүн да бир. Ооба, абдан туура. Анан кийин да китеби жарык көрүп атат. Ошо 61-жылы жарык көрүп атат. Андан кийин Жарык дүйнө деген китеби 65-жылы жарык көрүп атат. Таалай 72-жылы, Ырлар жана поэмалар 79-жылы, Ой толгоо 80-жылы. 80-жылы болгондо көзү бар кезде Ой толгоо. Анан 83-жылы Менин күнүм деген китеби да. Анан китептин арасына аралыкты карасак дагы баягы өзү деген бир толук элге бир жемишин топтоп, анан ошо берерге ошо бышып жетилген учурда элине тартуулап, баягы тынч. Үйдө ылдый болуп турмушту көргөн адамдар жакшы түшүнөт. Мына мисалы энемдин философиялык ырларынан мен окуп берейин. Өтө терең адамзаттын бул аламда жашагандыгы ушул. Мына мисалы адам көчү келип, адам кайрадан кетет көчүп, калгандары кайгырат кошок кошуп. Көчтү улайт адамдар кылымдарга, кара килем жаулап кызыл нарга. Азал көчү чиркелет нарга окшоп, жетип тынар мезгили барга окшоп. Тынбай мезгил жарышат көчтү коштоп, жетим тайлак жепилдейт улам боздоп. Жакшы тура адамзат жалпы көчпөй, аяк алып калганы көчтү узаткан. Мезгил учса байкабай берекелүү, бала түрөп, бапырап тоюланткан. Биз эмени өрүмдү, ажалды жек көрөбүз да. Ар бир адам ошону жек көрөт. Бирок энемдин көз карашы, тереңдиги мына мындан билинип турат. Ажалыңмын деген ырында. Ажалыңмын чочуачы өзүмдөн сен, курбуңмун өзүңө жашым да тең. Бул дүйнөгө төрөлүп өзүң менен, кашыңдай карыш жылбай келемин мен. Сен чочуган өрүмдөн мен да чочуйм, анткени өзүң менен кошо кетем. Кырсык, илдет, каршылык жол тоспосо, сен көксөгөн марага мен да жетем. Үшүнтүп өмүрдүн дайрасын биргелеш кечипмин. Эгиздей ээрчисем душман деп чечипсиң. Билсең, өмүр баяныңдын аягына коюлар бир гана карарган чекитмин. Ушундай ажалга көз караш, түшүнүш жок. Сен менен бирге кетемин деген, сенин каршыңдан жылап бирге барабыз өмүр деген бул укмуш философиялык ыр, менин оюмча. Ишенгүл эже
мисалы агай убагында багы жаратылышты коргоо министри болду, сиз убагында элге билим берүү жана илим министри болдуңуз, учурунда деген Белоруссияда элчи болуп жүрдүңүз, канча жолу вице-президент болдуңуз, канча жыл вице-премьер, канча ошо бийиктиктерде жүрдүңүздөр, анан баягы ушул бийиктиктерге жетишиңиздерге ошо тент эженин орду канчалык болду деп ойлойсуз? Сиз баягы эже тууралуу айтканда же Жомарт агай тууралуу айтканда дайыма ошо ата, апа деп ошо аттарын дагы атабай ушундай ыйба менен, ызат менен дайыма мамиле кыласыз, ырларын дайыма окуп ушу бизге эметип келатасыз, түшүндүрүп ичиндеги мазмунду дегендейчи. Анан ушул тент эже менен сиздердин баягы эне бала катары мамилеңиздер баягы кыргызда кандай бир эне анан кайнене анан келин деп ортодогу жылуулук болгон учур сейрек болот да, бул чанда кездешчү нерсе да. А сиздердин ушул мамилеңиздер тууралуу да кичине бир айтып кетсеңиздер. Чоң рахмат. Биринчиден, эми бул турмушта менин жолум өзүмдүн жолум бар. Анткени эмгек менен өзүмдүн баягы мээнетим менен жеткен нерселер, аны эч качан мен биографиямды деле жазган эмесмин, автобиографиямды деле жазган эмесмин. Мен мындаймын деп. Ошондуктан коомчулук мени билет. Коомдук ишмер, педагог катарында көбүнчөсү ошондой менен билет. Ал эми баягы маданият чөйрөсүндөгүлөр келин жагымдагы билсе керек. Бирок менин оюмча бул эң эле чоң жоопкерчилик. Мен эч качан тигинин келинмин же мунун келинмин Кулбек айткандай сатып же атын сатып же болбосо аны менен бирдеме колдонуп бир байлык бийлик алган киши эмесмин. Өзүмдүн жолум бар, өзүмдүн тарыхта калган ордум бар. Бирок жоопкерчилик деген болот да. Адамда жоопкерчилик болот. Балдарыбыз, өзүбүздүн балдарыбыз унутпасын, кимден чыккан, ким экен, кандай болушу керек экен. Биз балдарыбызга аябай ыраазыбыз, анткени алар чет өлкөгө деле кетип калып иштегенге мүмкүнчүлүгү бар, көп тилдерди билет, таланттуу балдар. Бирок ошол биздин тарбиябызды алып, элибиз үчүн Кыргызстан, кыргыз тили, кыргыз элибиз деп жүрүп, алар эч жакка кетпей ошо кыргыз үчүн Кыргызстанда жашап, кыргызда жашап жүрүшөт. Ошондуктан экинчи менин чоң энелик максатым бул Кулбек Жомартовичтин атадан, ападан калган балдарды ошол кыргыз рухуна, кыргыз патриоттугуна тарбиялоо. Ошондуктан мен бул эки максатты чогалтып. Жа эметиги сурап алат да, энем кандай сен өзүң айтып, Ишенгүл өзү айтып жүрөт. Мен кошуп айтайын. Менде эки университет болгон. Бир университетим МГУ, Московский государственный, экинчи университетим кайненем. Деп ушуну дайыма айтып жүрөт. Ошону жакшы аткарып жүрөт да. Анан кийин тиги кыздардан жазгандар байкалбай элеби сиздерде? Улуу кызыбыз кээ бирде которот. Апанын жана тиги адамдар менен сүйгөнүмдү англис тилинде которгон. Ал 5 тил билет. 5 тил. Анан кийин ушул атамдын жанакы эң акыркы жергепе деген ырды орусча которду укмуш. Вот атамдын акыркы бар эмеспи? Таң атса алыс мен кетем, талык пайдалай жер кезем, койнуңдан кетип баратам. Кош аман бол жергепем. Ошол орусча которду укмуш. Мен Ишенгүл эженин сөзүнөн алам, тент эженин бир саптарын эстеп атам да, кандай сонун поэзия канатында кайып учуп кайтышың, бирок кыйын казан аяк калдырабай кала тур деп айтышың деп жазып атпайбы? Өзү кандай бийик акын болсо деле баягы бир жакта көртүрлүк деген бар, балдар деген бар, ошол нерсе бар. Ошол сыяктуу эле сиздин деле тагдырыңызда да кандай бийик кызматтарда жүрсөңүз деле айтып атасыз өзүңүз, кандай жоопкерчилик бар депчи. Ошо балдарды деген. Эмесе энемдин ордуна кайрылып дагы окуп берелик. Тиги кыргыз тили деген. Кыргыз тили укмушу.
Оқып берші. Үзүндүз. Эчен түрлүү тил үйрөнсөм, чоң бактыдай сезилет. Эне тилим дайым мага гүл сыяктуу чертилет. Кыргыз тили оон салса, алатоон шаңырагы келтирет. Маектешсе, шыбыр кагып шырпылдаган ысык көлүм мелтиреп. Кыргыз тили манас айтса, өзөн суудай көк чачкан күрпүлдөп, махабатты баяндаса, шылдыр каккан булак көзү гүлүңдөп. Эчен түрлүү тил үйрөнсөм, чоң бактыдай сезилет. Ошолордун арасында кыргыз тилим ырлар болуп, күйлөр болуп чертилет. Кандай окумуш. Ичинде тил жөнүндө да бар, эл жөнүндө да бар, ысык көл да камтылып атат, манас да камтылып атат. Негизи эле манас деген ушу эженин чыгармачылыгында тагдыр жолунда бир чоң нерсе катары экен да, баягы өзүнүн атасы жанагындай мал менен манас айтып жүргөн киши, ал кулагына сиңген. Андан кийин Жомарт агайдын деле баягы тагдыр жолу ушу манас менен байланыштуу болуп калбадыбы баягы. Манастын уулу Семетей деп кино тасма тартам деп ушу көлдөн жана авария болуп набыт болуп атат. Ушул нерсе баягы үй бүлөдө күнгө өңүмдө көргөн түш деле ошол деле бүт тиги манастын жанындагы бакай, кошой баарына тең чурого арналган. Ошо өңүмдө көргөн түш деген поэмасын Жомарт агайдын. Ооба, акыркы поэмасы. Ошондо мына тилчилер, филологдор ошо көңүл бурбай жүрүшөт. Укмуш поэма. Ушунчалык современный дегенде болот. Аны бул жөнүндө өзгөчө сөз. Ошондо тиги энем айтып берген да, Жомарт үйдө иштеп отурганда бир убакта саксайып, бозоруп, чач саксайып чыга калды алаңдап. Ай Жомарт, сага эмне болду деп сурасам дейт. Тентибай, мен өлөм. Сезген алдан ала. Эмне болду? Эмне болду десе? Мен азыр иштеп отуруп, кичине үргүлөп кеттим окшойт. Анан кийин мага бакай келип, ат тулпар берип, жарак, курал жарак берип, жүр Жомарт, кеттик майданга деп мени чакырып кетти, мен өлөм деди. Деген ушул поэмасы. Вот ошону энем ушуну көп айтчу. Анан кийин ушу тиги энем дагы ушул тиги философиялык ырларында ушул жашоо турмуш, мен да кетем деген бултур. Мен да кетем, бирок жарык дүйнө кала берет, жаркырап деген ырлары көп. Анан кийин жанакы мен өлбөймүн деген ыры кандай укмуш ыр. Ошону окуп берчи Шенгүл. Ага чейин дагы бир эки сагынан. Мен кыргыздын ардактаган акын кызы, сыйлуу кызы, мен тагдырды арбап турган муңдуу кызы, хыйлуу кызы, борошолуу өмүрүм апта бурган, аралаша бир келип жайгышы. Дагы дүйнөгенен дүйнө мартсың чеги жок, түрлүктө төгүп берген баарысын. Дүйнө сараң, дүйнө мынчагатысың, кеткениңде сыйрып алат анысын. Жок дегенде кулагыма калтырсаң, мукам өмдү темир комуз кагысын. Деме дагы бир мен тиги кошумча айтып берейин. Энемдин бабаларынан бирөө укмуш комузчу болгон. Билгелди деген. Укмуш комузчу болгон. Аңжок комуздун күйүсүн, комузду дайыма ушу комуздун күйүсүн угуп турсам дегендей ырлары көп. Мен бул дүйнөдөн кетсем дагы, ушу комуздун күйүсүн уксам деген ырлары көп. Ошон үчүн жанакы мемуардык повестте кыргыз үлгөн комузум деген аталыш ошондо бир тиги мен дейт чертип комузумду, өмүр комузумду чертип алсам бир кылы үзүлүп кетти ал атам Жомарт кеткени. Экинчи кылы комузумду үзүлгөн Муса атам дүйнөдөн кеткени. Эми мен бир эле кылды өзүмдүн өмүрүмдү чертип калдым дегендей ой ошо жактан жүрүп атат. Эми апанын кандай бир турмушу, тагдырын баарын чалдырган тагдыр менен беттешүү деген ыры бар. Ошону күлкү болду менин шаттуу күндөрүм, күлкү менен сугарылды гүлдөрүм. Балкып жүрөк бак нурунда бөлөнүп, акын болду, асыл болду сүйгөнүм.
ал күндөрдү капарыма албадым, каардуу тагдыр муштум түйүп жүргөнүн. Күлкү тынып, күнгө аккан ый келди. Жаркын жардан ажыратып зар берди. Чөгүп барып, аны селдүү көлүндө чага келдим, бекем байлап мен белди. Тагдыр менен таймаша мен кармашкам, ыйын албай гүлү менен алмашкам. Сүйүү акыры жетелесе колман, желе келдим талайыма талбастан. Асыл жарым ардактасаң сайын, бул өмүрдүн кызыгына канбастан. Дагы тагдыр татаал жерден бут тозду, беттештик дейм, эми менден качпагын. О дүнүйө, жеңилгенимди карачы, көзүм жашы көлдөп тынбай акканы. Озолонуп береги өмүр шылырайт, өткөн келбес өксүп мунга батпагын. Өжөрлөнүп өкүнбөйүн тагдырга, эки тоодон булак болуп агылдым. Жыпар чачкан ак гүл болуп ачылдым, өкөнүн тең төштөрүнө тагылдым. Анан аталарын бири мен өлбөйм. Мен өлбөйм. Жери энемдин кучагына уктаймын. Эне жерим, эне чиркин, эч бир качан мен эсмен чыкпаймын. Анткени сен кам көрөсүң дайыма, жай ысыкта бак өстүрүп жаныма, кыштын күнү үшүбөсүн дегендей, ак ичигин ала келип жабыма. Мен өлбөймүн, көшүй берем түбөлүккө мемиреп, айланчыктап бейтиме, желин жүрөр желбиреп. Булбул сайрар, мукам үнүн чыгарып, күндө чыгар, эртең менен кызарып. Адетинче ага бермек өзөн суу, көлбүй түшүп, көк шүберин сугарып. Мен өлбөймүн, оор уйкуда уктаймын, ошондуктан булбул үнүн укпаймын. Бирок дайым кучагында кумарлуу, эне жерим эмчек жытын жыттаймын. Мен өлбөймүн, изим калат тиги тоонун төшүндө, үнүм калат суу шаарынын өзүндө. Баш булакта мен суйкайып караган, сүрөт болуп түрүм калат көзүңдө. Мен уктаймын, эне сактар сырларым, эртели кеч эсине алар кырларың. Баарынан да окур бекен курадаштар, аздыр көптүр арнап жазган ырларым. Эми ошону уланса дагы мына дагы энемин ошо тиги бир кызыктуу иш, атам Жоомарт тиякта Кызыл аскерде жанакы Орусиядан келген солдаттар каза болгондордун ошо жака атам коюлуп калат, жалгыз эле. Анан менен дайыма сурап калышат да, тиги Кулубек, Жоомартка атаңа Куран окуйлук деп барсак аларча көрүштүнү, ата жок, каякта. Анан ошону ойлонуп туруп, атамын ошол кезде түрү достору Түгөлбай Сыдыкбеков, Темиркул Муталиев, башкалар менен кеңеши, анан кийин атамдын сөөгүн аларчага алып келип койдурду. Ошондо кызык нерсе. Треугольник, да? Ооба. Буякта атам Муса, бул жерде ортодо атам энем Тентинин эстелиги, ошо жанында бир жер бош экен. Ошо жерге барып атамдын сөөгүн ошо жака койдук 94-жылы. Бул Кулубектин батырлыгы. Кулубектин батырлыгы. Анткени Кулубек биринчи жолу вообще кыргыздын тарыхында сөөктү башка жакка келип алып келип койгону биринчи тарыхта болгон да. Ошол өзү көргө кирип атасын сөөгүн көтөрүп, жашында эстеп калбаган атасын ошол сөөгүн көтөргөндө биз баарыбыз тең ыйлаганбыз. Ошол 50 жыл өткөндөн кийин мен ойлойм да, бул балалык батырлык. Бирок бул кызык нерсеси, мен айтпадымбы? Ошо энемдин жанында экинчи атам ошо үчөө тең турат. Билесиң, аларча көрүштүндө. Ошону мурдатан энем бир ыр жазган экен. 83-жылы. Вот, мына ошону 4-жыл алып. Ооба. 10 жыл мурда, Пайгамбар алдыга мына. Моментип жазган экен энем. Жоомарт турат коло болуп, көмүр чачы күзгө сүйөнүп,
Муса турат Кызыл Ташка кыналышып түбөлүк. Мен турамын ортосунда экөөнүн жаркып тийген жарык күндө келчүндей. Талант деген ушулда. Сезгичтик деген ушулда. Мына ата деле жана жер кепесин жазганда акыркы кайдан баарын сезип жазып атат. Анан апа дагы жанакы кыл үзгөн комузумдун рукописи калган. Андагы Кулбектин дагы экинчи батырлыгы, бала катарында батырлыгы бул өзү орус тили менен өскөнүмө карабастан апанын жана кыл үзгөн комузум өзү редакторлап кол жазмасын. Өзү басып өзү басмага берип өзү чыгарды да. Ошондо эсимде бул 84-жылы кечинде иштен келет. Анан мен балдарды уктатып өзүм уктап калганда кээ бирде угам Кулбек окуп ыйлап машинкада жазып отурган. Эжем баягы советтик коомдо жазган акын, ошондо да советтик коомдо бир тил маселеси, манас, бир улуттук көрөңгөдөгү нерселер ачык айтылчу эмес да. Эженин өзгөчөлүгү ошол кезде эле ошол баарынын тагдырына кейип, ошонун кыргыз элине кейип көтөрүп кетсе, кыргыз сөздү жоготту. Тил да бар, манас да бар. Сөз деп баягы сөз дегендин ичинде көп нерсе бар да биздин жалпы кыргыз. Ошонун баарын эженин тентеженин кайсырын карасак деле толтура ойлор чубалып чыгып атат да. Биз жантан бери сөз кылып атабыз, бирок анын баары баягы Тенте Адышева деген залкар акын таштап кеткен бир адабий мурастын бир четин гана кичине бир четин кертип бир карап көргөндөй болдук да. Муну үчүн бир абдан узак сөз. Анан ушу сиздерге рахмат, ушу эженин чыгармачылыгын окурмандарга жеткирип, баягы англис тилине которулган китебин чыгардыңыздар. Бир спектакльдерге арналган чыгармалар жазылды, Тенте эже тууралуу, өмүр тагдыры тууралуу. Ошол нерселердин баарын жарыкка чыгарып, кайрылган окурмандарга деген ушундай жаркылдап ушул маалыматыңыздарды берип атасыздар. Ушул нерсе үчүн рахмат. Сиздер ушу Тенте эжеге эже тууралуу сөздү кылуу менен бирге эле жалпы биздин кыргыз адабиятына кызмат кылып атасыздар, ушинтип кызмат кылып жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн өчпөгөн жылдыздар берүүсүнөн кыргыз эл акыны, белгилүү коомдук ишмер Тенте Адышеванын өмүрү чыгармачылыгына арналган маекке күбө болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.